Кыргыз аскерлери байрактар акынчы учкутсуз учактарын колдонуу боюнча окуудан өтүштү. Кыргызстандын аскер кызматкерлери Туркияда байрактар акынчы учкутсуз учактарын колдонуу боюнча атайын окуудан өтүштү. Бул туурасында чек ара кызматынын Telegram каналына видео жарыяланды. Белгиленгендей, кыргыз, түрк жана азербайжандык аскерлер окуудан өтүшкөн. Мектепти ийгиликтүү бүтүргөн жана акынчы байрактар менен улутуна кызмат кыла турган бардык түрк, Азербайжан жана кыргыз студенттерди куттуктайбыз деген Байкар Макина компаниясынын техникалык директору Селжук Байрактар. Булак Кактус KG. Бишкекте BMW X5 өрттөндү. Бишкек шаарында Чүй проспектиси менен Жаш гвардия бульварынын кесилишинде BMW X5 унаасы өрттөндү. Окуя бүгүн 8 апрелде болду. Кырсык катталган жерге тез жардам кызматы да барган. Булак бара келди. Акымды адал кылбаймын. Айназик Иванова талкууга алынган сүрөт боюнча үн катты. Мындан бир нече күн мурда президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен 2022 жылдагы Тажикстандын кол салуусунда Баткенге жардам штабынын ишине активдүү катышып, кум жардам чогултууга жардам берген ыктыярчыларды ооз ачууга чакыруу иш-чарасы болуп өткөн. Ооз ачуу иш-чарасында ыктыярчыларга ыраазычылык кат берилген. Аталган иш-чарага катышкан Гүлзада Исламбек кызы менен чогуу талкууга алынып жаткан паранжа кийген Айназик Иванова соц тармактагы сүрөт боюнча үн катты. Мен кандай кийинем, талкуулабай эле коюңуздар. Талкуулаганыңар үчүн күнөөкөр болосуңар. Акымды адал кылбаймын. Теги дүйнөгө барганда мени талкуу кылгандардын баарынан акымды аламын дейт Иванова. Андан сырткары волонтер болгондугу үчүн сертификат алууга барганын белгилеген. Урматтуу менин подписчиктерим, барыңарга Аллахтын тынчтыгы жана саламы болсун. Рамазан айында катуу сүйлөп алсам, барыңардан кечирим сурайм. Мага ушул фотолорду жөнөтүштүн кереги жок. Ооба, бул менмин. Достор, сиздерге түшүндүрүп койгум келди. Мен бул ооз ачууга сертификат алуу үчүн барганмын. Билесиздер, Баткен согушунда волонтер болуп жардам бергеним үчүн. Булак Мекендеш KG. Лейлекте аз камсыз үй бүлөлөргө 100 000 сомдон берилди. Бүгүн 8 апрелде Лейлек районунда жакыр жашаган жана аз камсыз болгон 96 үй бүлөгө 100 000 сомдон тапшырылды. Бул тууралуу облус жетекчисинин маалымат кызматы билдирди. Каражат бир жолу берилүүчү социалдык жардам көрсөтүү долбоорунун алкагында айгарылды. Мамлекеттик долбоордун максаты аз камсыз үй бүлөлөрдү оор турмуштук кырдаалдан чыгарууга түрткү берүү жана эмгекке тартуу менен жашоо сапатын жакшыртуу. Бүгүн буга чейин 100 000 сомдон социалдык жардам алган үй бүлөлөрдүн өндүргөн продукцияларынын көргөзмөсү да болду. Булак Спутник KG. Москвада теги кыргызстандык жигитти алдап 60 миллион рубльун уурдап кетишти. Москвада эшелондар жасалма түрдө банктык акча алмаштыруу пунктун ачып, Кыргызстанда туулган жарандын 59,7 миллион рубльун уурдап кетишти. Бул туурасында РИА Новости укук коргоргандарындагы булактарына таянып жазды. Маалыматка караганда 31 жаштагы жигит Россиянын Борбор каласындагы соода борборлордун биринде кийим жана валюта менен соода кылып иштечү. Ал Швейцария франкын сатып алууну көздөп, мессенджерден пайдалуу курсту сунуштаган акча алмаштыруу жайынын жардамасын көргөн. Андан соң макулдашып, белгиленген дарекке барган. Алмаштыруучу жайдын ичинде кызматкерделген бир нече адам болгон. Жигит акчасын алып келип, кассир кызга бергенде, анын акча санаган машинасы кокусунан бузулуп калган. Мындан улам кыз терезесин парда менен жаап, башка имаратка чыгып кеткен. Бир аз убакыттан кийин ал алданып калганын түшүнүп, сыртка чыгайын дегенде эшик бек болгон. Мындан улам полиция чакырган деди маалымат булагы. Бул иш боюнча текшерүү жүрүп жатат. Булак Спутник KG. Бишкекте ишкерди коркуткан уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү опузалап, акча алып жаткан жеринен кармалды.
Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы маалымдады. Ага ылайык 6 апрель күнү УКМК тарабынан уюшкан кылмыштуу топтун жаран опузалап акча алып жаткан жеринен кармалды. Кармалган адам шериктер менен ушул жылдын апрель айында жеке ишкерди күч колдонуп унаага салып Бишкектин четине алып барышып, физикалык күч колдонуп темир буюу менен денесине оор залал келтиришкен. Андан соң 350 000 сом акча каражатын талап кылышып, күрөөгө Toyota Camry үлгүсүндөгү унаасын алып кетишкени аныкталган. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, кармалган адам УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда УКМК тарабынан бул фактыга тиешеси бар башка адамдарды аныктоо жана издөө, ошондой эле уюшкан кылмыштуу топтордун аракеттерин жоюу боюнча тиешелүү иш-чаралар улантылууда. Булак супер кежи. Кыргыз-тажик чек арасында делегациялар жолугушту. Кече 7 апрелде Баткен районунун жана Тажикстандын Исфара районунун делегациялары жолугушту. Жолугушуу чек арадагы кырдаалды туруктуу кармоо максатында уюштурулду. Баткен районунун акими Учкунбек Жорубаев баш болгон делегация Ак Сай айыл өкмөтүнүн Көк Таш айылынын Кызылдөң жерлигинде Тажик Республикасынын Исфара районунун төрагасы Бахаодин Бахадурзода жетектеген делегация менен эки тараптуу жолугушуу болду. Жолугушууга эки тараптын күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү, тиешелүү жетекчилер катышты. Жолугушууда чек ара, укуктук тартип, суат суу, жаз алды менен арыктарды тазалоо иштерин макулдашуу менен жүргүзүү, суу талаш көйгөйү жаралбаш үчүн алдын ала макулдашуулар зарылдыгы белгиленип, макулдашылбаган аймактарда эки тараптуу курулуш иштерин, түрдүү аракеттерди болтурбоо жана алдын алуу, ирригациялык, чарбалык жана күндөлүк жашоодо болуп жаткан маселелер туурасында сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Ошондой эле эки тараптуу делегация чагымчылдык аракеттердин алдын алуу үчүн чараларды көрүү боюнча макулдашты. Андан сырткары эки элди түрдүү провокациялык чакырыктарга алдырбоо маселелери каралып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен чек аралаш аймактарда эки тараптуу туруктуулукту сактоо жактары сүйлөшүлдү. Эки тараптуу жолугушуунун жүрүшүндө бир топ маселелер жеринде талкууланды. Учурда Баткен районунун чек ара аймагында коомдук саясий абал тынч. Булак турмуш кежи. Марс Исаев Ош шаарындагы жолдорду реконструкциялоо иштерин текшерди. Ош шаарында 31 августка чейин бир катар жолдор реконструкцияланат. Бул тууралуу муниципалитеттен билдиришти. Маалыматка ылайык, шаар мэринин биринчи орун басары Марс Исаев мэр Бакытбек Четигеновдун бир катар көчөлөрдү реконструкциялоо боюнча берген протоколдук тапшырмасынын аткарылышын текшерди. Тактап айтканда, Абдыкадыров көчөсүндөгү көпүрөнү, Алай көчөсүнүн жолун, Канекейдин эстелигинин жанындагы скверди реконструкциялоо иштери, ошондой эле Масалиев көчөсүндөгү Шамшиев көчөсүнөн Разаков көчөсүнө чейин 3 чакырымды түзгөн жолду оңдоп түзөө иштеринин жүрүшүн көрдү. Текшерүүдө жолдорду жамоо иштеринен чыккан таштандылар өз убагында алынбай жаткандыгы боюнча эскертүүлөр берилди. Ош шаарынын мэринин протоколдук тапшырмасынын белгиленген мөөнөттө аткаруу талабы коюлду. Марс Исаев шаардыктардын жүрүп жаткан жол иштерине нааразычылыгын баса белгилеп, жолдорду жамоо иштерин жана жол сызыктарын жөө адамдар өтүүчү өтмөктөрдү тез арада бүтүрүү боюнча тапшырмаларды берди. Жол иштеринин сапатына жана мөөнөтүнө өзгөчө кылдат көңүл буруу керек. Абдыкадыров көчөсүндөгү көпүрөнү реконструкциялоо иштери аяктагандан кийин Алай көчөсүнүн жолун оңдоо иштери башталды. Андан ары Масалиев көчөсүнөн Шамшиев көчөсүнөн Разаков көчөсүнө чейинки бөлүгүн комплекстүү реконструкциялоо пландалууда. Бардык иштер сапаттуу жана бекитилген график боюнча жүргүзүлүшү керек деп белгиледи Исаев. Булак кабар кежи. Баткендин Өрүксарында элдин күчү менен 6 чакырым жолго асфальт төшөлөт. Баткендин Кадамжай районундагы Актурпак айыл аймагында жайгашкан Өрүкзар айылынын негизги жолуна элдин күчү менен асфальт төшөлмөй болду. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгү маалымдады.
Кече 7 апрелде өкүлчүлүктүн жетекчиси Абдикарим Алимбаев аталган айылдын эли менен жолуккан. Облус башчысы, район акими, жол куручу компаниянын өкүлдөрү жергиликтүү тургундар менен Өрүкзардын негизги жолунун курулушу боюнча маселелерди макулдашты. Алимбаев жашоочулардын демилгесин кубаттап, эл менен жасалган жумуш ийгиликтүү болорун айтты. Жетекчилер жана тургундар жолду сапаттуу жана арзан куруп берүүсү өзгөчө мааниге ээ экенин белгилешкен. Өрүкзар айылынын негизги жолун асфальттоого айыл эли 6 миллион сом каражат топтогон. Ал эми айылдык эки ишкер 1 миллион сомдон салым кошсо, Ак Турпак айыл аймагы жергиликтүү бюджеттен 6 миллион сом бөлгөн. Жергиликтүү калктын бул аракетин колдоо максатында мамлекет тарабынан 15 миллион сом каралганы белгилүү болду. Булак Спутник KG. Кара-Балтада 2 жашар баланы поезд сүзүп кетти. Абалы оор. Чүй облусунун Кара-Балта шаарында поезд 2 жаштагы баланы сүзүп кетти. Бул тууралуу Турмуш басылмасы жазды. Бүгүн 8 апрелде саат 16:30 чамасында Фрунзе көчөсүндө 2 жашар баланы поезд сүзүп кеткен. Ал оор абалда Жайыл районундагы ооруканага жеткирилген. Окуяга күбө болгондордун айтымында, бала башка балдар менен бирге аянтчада ойноп жаткан. Бир маалда ал жолдон чуркап өтүп, темир жолго чыга калган. Поездин машинисти баланын рельсте отурганын көрүп коңгуроо каккан. Бирок жергиликтүү тургундар баланы сактап калууга үлгүрбөй калгандыктан поезд баланы сүзүп кеткен. Жабырлануучу 2021 жылы туулган жаран экени белгилүү болгон. Учурда ал жандандыруу бөлүмүндө. Ал ар кандай жаракаттарды алган. Алсак, баланын баш жана бет сөөктөрү сынган. Булак Назар Ньюс KG. Күйүүчү майды мыйзамсыз саткандарга 807 миң сом айып салынды. Жол жээгиндеги мыйзамсыз сатылып жаткан күйүүчү майлар тазаланууда. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгы билдирди. Жол көзөмөлдөө кызматкерлери акыркы 3 айдын ичинде күйүүчү майды мыйзамсыз саткан 269 адамды кармап, жалпы 807 миң сом айып салган. Анын негизинде 19.435 литр күйүүчү май мамлекеттин карамагына алынган. Жол көзөмөлдөө кызматкерлери мындай башаламан мыйзамсыз соодо кооптуу болорун, кокустан жарылып кетүү коркунучу бар экенин эскертет. Андыктан мыйзамсыз күйүүчү май саткандарга 3 миң сомдон айып салынып, товары алып коюлат. Булак Марал FM.